Түбөлүктүүлүк сөзүнөн эмне түшүнөсүз? Миңдеген жылбы? Миллиондогон жылбы? Же миллиарддаган жылбы? Көп адамдар бул мөөнөттөр абдан узун, эч бүтпөйт деп ойлойт. Бирок булар түбөлүктүүлүктү эч түшүндүрө албайт. Мындай бир мисал менен түбөлүктүүлүктүн канчалык укмуштуу бир чоңдук экени жөнүндө бир пикир берүүгө болот. Ар бири 100 квадриллион жыл жашаган жана өмүр бою күнү түнү тынымсыз санаган 100 квадриллион адам биринен соң экинчиси бул дүйнөгө келсе жана булардын баары мурдакысы жеткен жерден бул ишти алып башка эч нерсе кылбай санаганды улантса, 100 квадриллионунчу киши өмүрүнүн аягына келгенде дагы эле түбөлүктүүлүккө жете алган эмес болот. Ал тургай бул 100 квадриллионунчу киши 100 квадриллион жылдык өмүрүнүн аягында жеткен ал абдан чоң сан түбөлүктүүлүк ичинде дээрлик эчтеке болбой калат. Себеби түбөлүктүүлүк эч бүтпөгөн, башы жана аягы жок бир чоңдукту түшүндүрөт. Бирок адам үчүн түбөлүк чексиздик болгон жана ошондуктан адам эч эсептей албаган бул түшүнүк Аллах кабатында аягына чыккан. Биз үчүн чексиздик эч жете албаган бир түшүнүк, бирок Аллах кабатында чексиздик болгону бир көзүрмем гана. Бул тасмада дайыма кызыгуу жараткан түбөлүктүүлүк, убакыттын жоктугу, тагдыр, адамдын түбөлүк жашоосу сыяктуу темалардын түшүндүрмөсүн табасыз. Убакыт деген сезим негизи бир көзүрмемди башка бир көзүрмем менен салыштыруу ыкмасы. Убакыттын өтүшүн айланабызда көргөн кыймыл жана абал өзгөрүүлөрүн бири-бирине салыштыруу аркылуу байкайбыз. Мисалы, сиз отурган бөлмөгө кирип, маңдайыңыздагы креслону көздөй баскан бир адамды карап турдуңуз дейли. Ал киши креслого отурган кезде анын мурдараак эшикти ачышы, бөлмөнүн ортосун көздөй басышы, креслого отуруу үчүн бурулушу сыяктуу ортодо болуп өткөн бүт сүрөттөлүштөр эсиңизде калган маалыматтар гана. Убакыт сезими мына ушул креслого отуруп жаткан адам менен эсиңиздеги маалыматтар арасында салыштыруу жасоо аркылуу пайда болууда. Башкача айтканда, убакыт мээде сакталган бир катар маалыматтарды салыштыруу менен пайда болууда. Эгер бир адамдын эс тутуму болбосо, мээ мындай анализдерди жасай албайт жана натыйжада убакыт сезими да пайда болбойт. Бир адамдын мен 30 жаштамын дешинин себеби мээсинде ошол 30 жылга тиешелүү кээ бир маалыматтардын чогулган болушунда. Эгер эс тутуму болбосо, бир адам анын артында мындай бир убакыт периоду бар экенин биле албайт. Жашап жаткан бир көзүрмемди гана билет. Бул нерсе абдан маанилүү. Убакыт бир сезим, кабылдоо гана болсо, демек толугу менен кабылдагандан көз каранды. Башкача айтканда, салыштырмалуу бир түшүнүк. Мисалы, бир курбубуз менен жолукмай болгонубузда анын 10 мүнөткө кечигиши абдан узун сезилиши мүмкүн. Же эртең менен мектепке же жумушка баруу үчүн ойгонгон, уйкусу канбаган бир адамга дагы 10 мүнөттүк бир уйку абдан узун сезилиши мүмкүн. Ал тургай ушул убакыт ичинде уйкусунун бир топ канып калганын сезиши ыктымал. Кээде болсо тескерисинче болот. Окуучулук кезинен көп адамдар эстейт. 40 мүнөттүк бир кылымдай созулган бир сабактан соң 10 мүнөттүк бир танапис абдан бат өтүшү мүмкүн. Ушулардын баарынан көрүнүп тургандай, убакыт сезими чөйрө жана шарттарга жараша ар түрдүү ылдамдыктарда болууда.
Муну жакшыраак түшүнүү үчүн дагы бир мисал жөнүндө ойлонолу. Атайын даярдалган жалгыз терезелүү бир бөлмөдө белгилүү бир убакыт турдук дейли. Бөлмөдө өткөн убакытты көрө ала турган бир саат да бар болсун. Ошол эле учурда бөлмөнүн терезесинен күндүн белгилүү аралыктар менен чыгып батып жатканын көрөлү. Арадан бир канча күн өткөн соң ал бөлмөдө канча күн турдуңар деп сурашсын. Бере турган жообубуз саатты карап алган маалыматыбызга жараша болот. Ошондой эле күндүн канча жолу чыгып батканын да эске алабыз. Буларга карап мисалы бөлмөдө 3 күн турдук деп эсептеген бололу. Бул чөйрөнүн баары жасалган болсочу, бизди бул бөлмөгө калтырган киши бизге келип мындай десе: негизи сен бул бөлмөдө 2 күн турдуң. Терезеден көргөн күнүң жасалма болчу. Бөлмөдөгү саат да атайылап ылдам иштетилди. Анда жасаган эсебибиздин эч мааниси калбайт. Бул мисалда көрсөткөндөй убакыттын өтүү ылдамдыгы жөнүндөгү маалыматыбыз кабылдаганга жараша өзгөрүүчү салыштырууларга гана таянууда. Башкача айтканда, убакыт адамдарга жана чөйрөгө жараша ар түрдүү кабылданган бир түшүнүк. Убакыттын салыштырмалуулугу түштө даана байкалат. Адам түш көргөндө чындык деген сезимде бир топ окуяларды башынан өткөрөт. Жана ал окуялар бир топ саат, ал тургай бир топ күнгө созулду деп ойлойт. Чындыгында болсо баары бир канча секунда ичинде болуп өткөн болот. Биз ичибизде сезген убакыттын мындай өзгөрүүчү түзүлүшү илимий жактан да далилденген бир чындык. Бул чындык атактуу физик Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясында ортого коюлган. Муну Эйнштейндин бир мисалы менен түшүндүрөлү. Бул мисалда бирдей жаштагы эгиздердин бири жерде калып, экинчиси жарык ылдамдыгына жакын бир ылдамдыкта космоско сапарга чыгат. Космоско чыккан киши кайтып келгенде эгиз бир тууганы андан бир топ жаш улуу болуп калат. Буга космосто саякат кылган бир тууган үчүн убакыттын жай өткөнү себеп болот. Убакыт кыскарган мындай бир чөйрөдө адам денесиндеги жүрөк согуулары, клетканын бөлүнүшү, мээ иш-аракеттери сыяктуу процесстер да жай жүрөт. Ошентип адам убакыттын жай болуп калганын эч байкабастан күнүмдүк жашоосун улантат. Салыштырмалуулук теориясы менен ортого коюлган бул чындыктар андан соң көптөгөн илимпоздор тарабынан көп жолу тастыкталды. Заманбап илимий ачылыштар бизге убакыттын салыштырмалуу бир кабылдоо экендигин көрсөттү. Эң кызыктуусу 20-кылымга чейин илим байкабаган бул чындык мындан 14 кылым мурда түшүрүлгөн Куранда кабар берилген. Куран аяттарында убакыттын салыштырмалуу бир түшүнүк экенин көрсөткөн түшүндүрмөлөр бар. Алардын бири улуу Аллах адам жашоосунун абдан кыска экенин кабар берген төмөнкү аяттарда орун алган. Силерди чакырган күнү ага мактоо менен жооп бересиңер жана дүйнөдө абдан аз убакыт жашадык деп ойлойсуңар. Күндүздүн бир саатынан башка эч өмүр сүрбөгөндөй абалда аларды бир жерге чогулта турган күнү алар бири-бирин таанышат. Кээ бир аяттарда адамдардын убакыт кабылдоолорунун ар түрдүү экенине, чынында абдан кыска мөөнөттү бир адам абдан узундай кабылдашы мүмкүн экенине ишарат кылынат. Адамдардын акыреттеги сурак учурунда болгон сүйлөшүүлөрү мунун бир мисалы.
Ал мындай деди: жер бетинде канча жыл турдуңар? Алар: бир күн же бир күндүн бир бөлүгүнчө турдук, санагандардан сура дешти. Ал айтты: аз гана турдуңар, чынында бир билгениңерде. Башка кээ бир аяттарда болсо убакыттын ар кайсы өлчөмдөрдө ар кандай ылдамдыкта өтөөрү кабар берилет. Чынында сенин Раббиңдин кабатында бир күн силер санап жаткандарыңардан 1000 жыл сыяктуу. Асмандан жерге чейин бүт иштерди ал ороп тартипке салат. Анан иштер силер санап жаткан 1000 жылга тете бир күндө кайра ага көтөрүлөт. Бул аяттар убакыттын салыштырмалуулугун апачык айтып жатат. Курандын дагы көптөгөн аяттарында колдонулган услуп убакыттын бир элес экенин апачык көрсөтүүдө. Мисалы, Аллах Куранда сөз кылынган ыймандуу бир коом болгон Кеф калкын 300 жылдан ашуун мөөнөт терең бир уйкуда кармаган. Анан ойготкондо болсо ал кишилер абдан аз убакыт уктадык деп ойлошуп, канча уктаганын божомолдой алышкан эмес. Ошентип үңкүрдө жылдар бою алардын кулактарына урдук, терең бир уйку бердик. Кийин эки топтон кайсынысынын канча укташканын жакшыраак эсептээрин көрсөтүү үчүн аларды ойготтук. Ошентип бири-биринен сурашсын деп аларды тирилттик, ойготтук. Араларынан бир сүйлөөчүсү айтты: "Канча уктадыңар?" Алар мындай дешти: "Бир күн же бир күндүн бир канча сааттык бөлүгүнчөлүк уктадык." Мындай деп айтышты: "Канча уктаганыңарды Раббиңер жакшыраак билет." Албетте убакытты жараткан Аллах убакыттан көз каранды эмес. Адам болсо Аллах ал үчүн белгилеген убакытка көз каранды. Адамдардын көпчүлүгү Аллахтын али боло элек окуяларды алдын ала кантип билерин, Аллах кабатында мурда болгон жана келечектеги бардык окуялардын кантип болуп өткөнүн түшүнө албай кыйналышат. Көп адамдар өткөн учур, ушул учур жана келечек сыяктуу бөлүктөргө бөлүнгөн убакыт аралыктары бар деп ойлошот. Буга кичинекей жаштардан бери ошентип көнүп калганы себеп болот. Чындыгында болсо өткөн учур деген түшүнүктүн бар болушунун жалгыз себеби бул эс тутумубузга кээ бир маалыматтардын берилиши. Мисалы, бир адамдын 1-класска кирген учуру эс тутумунда болгон бир маалымат жана ушул себептен муну өтмүш бир окуя катары кабылдайт. Бирок чындыгында өткөн учур кандай биз үчүн болуп өткөн, башыбыздан өткөргөн окуялар болсо келечек да ошондой эле болуп бүткөн. Ал окуялар эс тутумубузга берилбегени үчүн гана биз аларды биле албайбыз. Ушул себептен биз али кабардар боло элек ал окуяларды боло турган, келечекте ишке аша турган окуялар деп ойлойбуз. Аллах бизге окуяларды белгилүү бир катар менен, өткөн учурдан келечекти көздөй аккан бир убакыт бар сыяктуу кабылдатат. Бизге келечегибиз менен байланыштуу окуяларды кабар бербейт. Алар жөнүндө маалыматты эс тутумубузга бербейт. Келечек биздин эс тутумубузда жок, бирок Аллахтын чексиз эсинде бүт адамдардын өтмүшү жана келечеги турат. Аллах адамдарды эне курсагында жараткандан баштап алар үчүн түбөлүк жашоо да башталган. Адам эне курсагында өткөргөн өрчүү баскычтарын албетте эстей албайт, бирок мунун ар бир көз ирмеми Аллах кабатында бар жана эч жоголбойт. Адамдардын башына келген окуяларды жана жашоолорундагы бардык майда бараттарды Аллах жараткан жана эч бири жок болбойт. Аллах кабатында бүт окуянын бир көз ирмемде ишке ашканын мындай бир мисал менен да түшүндүрүүгө болот.
Маңдайыңызда чоң бир шаардын сүрөтү турат дейли. Сүрөттө шаардын көчөлөрү, ал көчөлөрдө бараткан унаалар, оң солдо тизилген имараттар жана адамдар тартылган дейли. Жана ушул эле сүрөттө шаардын бир башынан берки башын көздөй бараткан бир адамдын сүрөтү да тартылган болсун. Эми ал адам үчүн шаардын бир башынан экинчисине чейинки аралык белгилүү, жана ал адам ал аралыкты басып өтүш үчүн белгилүү бир убакыт керек. Ал адам белгилүү бир убакыт өткөн соң гана каалаган жерине жете алат. Бир эле учурда эки жерде болушу мүмкүн эмес. Бирок бул тегиздиктеги ал сүрөттү сырттан караган бир адам мисалы сиз үчүн андай эмес. Сиз сүрөттү бир караганда эле шаардын бир башынан берки башына чейин бүт нерсени бир көзүрмөмдө көрө аласыз. Болгондо да бул үчүн бир убакытка да муктаж эмессиз. Экинчи маанилүү чындык болсо бул бүт окуялардын бир эле учурда ишке ашып жатышы. Бул мисалдан да апачык көрүнүп тургандай Аллах кабатында убакыт жок. Баары бир көзүрмөмдө болуп бүтүүдө. Эми муну бекемдөө үчүн дагы бир мисал берели. Азирети Мусаны элестетели. Апасы Али наристе кезинде Азирети Мусаны сандыктын ичине салып сууга салган кез дагы эле турат. Ошол бойдон түбөлүк бар болот. Аллах кабатында Азирети Муса фараонго барган жана динге чакырган кез дагы сакталуу турат. Жана негизи азыр Азирети Муса ыйык өрөөн Тувада Аллахтан вахий алууда. Жана ушул учурда Азирети Муса жанындагы Израиль урпактары менен бирге фараондун адамдарынан алыстап баратат. Ушул учурда Азирети Муса пайгамбар асасы менен деңизди уруп, аны экиге бөлүүдө. Болгондо да сөз болуп жаткан учур ушул секундда. Башкача айтканда, сиз бул тасманы көрүп жаткан учур. Булардын эч бири жок болгон эмес. Эң майда чүйдөсүнө чейин бүт баары азыр Аллах кабатында жандуу бойдон турат. Убакытсыздык ичинде ар бир кадр, ар бир көзүрмөм бир эле учурда бар жана түбөлүк бар болот. Аллах жараткан эч бир сүрөттөлүш, эч бир окуя, эч бир нерсе, эч бир жандык жок болбойт. Азирети Нух кемени азыр жасап жатат. Топон азыр болуп жатат. Топонго тиешелүү ар бир кадр ушул учурда толугу менен бир убакта уланууда. Булар өтмүштө болуп бүткөн окуялар эмес. Учурда биз жашап жаткан окуялар менен бул жерде айтылгандар бир учурда ишке ашып жатат. Себеби булардын баары Аллахтын эсинде түбөлүккө чейин боло турган абалда жаратылууда. Бирок бир нерсени туура эмес түшүнбөө керек. Бул сахналардын эч бири бир эскерүү же бир кыял сыяктуу эмес. Булардын баары ушул учурда сиз жашап жаткандай жандуу. Бүт нерсеси тирүү сакталуу турат. Биз бул кабылдоолорду Аллах бизге бербегени үчүн гана аларды өткөн учур, бүткөн окуялар деп ойлойбуз. Бул бир адамдын өз жашоосун ансыз деле бар болгон бир тасмадан көрүшү сыяктуу. Тасма ансыз деле тартылып бүткөн. Бирок ал тасманы алдыга түрдүрүү мүмкүнчүлүгүбүз болбогондуктан кадрларды бир-бирден көргөн сайын жашообузду көрөбүз. Адам бул тасмада али көрө элек кадрларды келечек деп ойлоп жаңылат. Биз бул тасма лентасын видео кассетадан көргөн сыяктуу көрөбүз. Жана кассетаны алдыга түрдүрүү мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Аллах болсо бул тасма лентасын толугу менен бир эле учурда көрөт жана билет. Ансыз да бул тасманы бүт майда чүйдөсүнө чейин аныктап жараткан да Аллах. Бул жерге чейин айтылгандардан көрүнүп тургандай, ушул кезге чейин жер бетинде болуп өткөн бардык окуялар Аллах кабатында бир көзүрмөмдө ишке ашууда. Пайгамбар мырзабыз Азирети Мухаммед, Азирети Иса, Азирети Муса, Азирети Ибрахим, Азирети Аюб, Азирети Нух, Азирети Сулайман жана башка бардык пайгамбарлар жашаган доорда
Биз жашап жаткан доорда бир. Биздин неберелерибиздин, ал тургай алардын неберелеринин жана кыяматка чейин жашай турган бардык адамдардын жашоолору да бир көз ирмем ичинде болуп жатат. Бул тарых бою болуп өткөн бардык окуяларга жана жашап өткөн бардык адамдарга да тиешелүү. Байыркы Греция философтору, Шумерлер убагындагы мык жазуусун тапкандар, Египет ханышасы Клеопатра, Ренессанс искусство чеберлери, 19-кылымдын илимпоздору же 20-кылымдын диктаторлору жана ошол сыяктуу башка доорлордо жашаган бүт адамдар, ал тургай чоң атаңыз, анын чоң атасы жана сиз негизи бир учурда жашап жатасыздар. Бул окуялардын эч бири жок болуп кеткен жок. Крестүүлөрдүн жүрүшү, коомдордун көчү, кылым согуштары, биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштар, башка доорлордо болуп өткөндөй сезилсе да, негизи ушул учурда болгон окуялар жана түбөлүккө чейин боло берет. Ар башка доорлордо жашап өткөн деп кабыл алынган Египет, Грек жана Анатолия цивилизациялары да чынында бир эле учурда жашашкан. 1000 жыл мурун Месопотамияда жашаган бир фермер эгин эгип жатканда жааган жамгыр жана ал адам суу болгон учурда Аллах кабатында турат. Аккаттар доорундагы бир мажрум талдын бутактары арасында тор курган бир жөргөмүш да чынында бир торду азыр өрүп жатат. Эч бир окуя унутулган эмес, баарын Аллах көптөгөн сырлар менен жараткан. Ошондуктан эч нерсе текке кетпейт, ысырап болбойт, жок болбойт. Адамдардын азыр аларды көрбөй жатышы алар жок болду деген мааниге келбейт. Аллах убакыттан көз карандысыз болгондуктан анын кабатында бүт нерсе бир көз ирмемде болуп бүткөн. Адамдар убакытка көз каранды болгондуктан окуяларды өткөн учур, ушул учур жана келечек процесси ичинде көрүшөт. Аллах үчүн өткөн учур, келечек жана ушул учур баары бир. Мына ушул себептен эч нерсе Аллахтан жашыруун калбайт. Аятта да бул чындыкка көңүл бурулган. Эй уулум, кылган ишиң чындап бир сары кычы өсүмдүгүнүн данынчалык кичинекей болуп, чоң аска таштын ичинде же болбосо асманда, же жердин түбүндө болсо да Аллах аны таап келет, ачыкка чыгарат. Күмөнсүз Аллах латиф, баарынан кабардар. Бул чындыкты түшүнүү үчүн сөзсүз тарыхты ойлоонун кажети жок. Бүт адамдар абдан узун деп ойлогон өз жашоосуна да бул чындык тиешелүү. Мисалы, ушул учурда ал адамдын эмбрион абалы, 1-класстагы абалы, университеттеги абалы, 35 жаш юбилейин өткөргөн учуру, жумушка кирген алгачкы күнү, өлгөндө периштелерди көргөн кези, жакындары тарабынан көмүлгөнү жана акыретте Аллахка сурак берген көз ирмемдеринин баары жалгыз бир көз ирмем катары Аллах кабатында турат. Бул окуялардын эч бири жоголгон эмес жана түбөлүккө чейин жандуу бойдон турат. Ушул учурда бар болгон ал сахналарды мээбиз кабылдабай жатат. Бул Аллах дүйнөдө жараткан сыноонун бир натыйжасы. Жаратылган ар бир жандыктын, ар бир окуянын жана бүт нерсенин бир кино лентадагы сыяктуу кадр-кадр чексиз кылынып жаратылганын жана бир учурда жаратылганын билүү муну түшүнүүгө жардам берет. Өлүмдү да көп адамдар туура эмес түшүнүшөт.
Өлгөн бир адамга ал жок болгон сыяктуу карашат. Чынында болсо ар бир адам төрөлгөндөн, башкача айтканда Аллах аны бул ааламга алып келгенден баштап түбөлүк жашоосу башталат. Жашоосундагы башка кадрлар сыяктуу өлүм да бир кадр. Өлүмдөн мурдакы жана кийинки кадрлар жана ал адам менен байланыштуу бүт нерсе дал өзүндөй сакталуу турат. Аллах кабатында бир адамдын төрөлүшү да, жашоосу да, өлүмү да бир учурда болуп бүтөт. Ал тургай бул бүт адамдарга тиешелүү. Бүт адамдар ушул учурда төрөлгөн жана өлгөн абалда. Кайрадан тирилип бейиш же тозоктогу орундарына барышкан. Ошондуктан эч бир адам жок болбойт, түбөлүккө тирүү болот. Түбөлүктүүлүктүн ичинде бир убакыт баштан өтүп жатат жана ошого жараша бүт адамдардын бара турган жери, башкача айтканда бейиш же тозок да белгилүү. Бул дагы Аллахтын чексиз илиминин жана кудуретинин бир көрсөткүчү. Жер бетинде жашоо башталгандан бери жаратылган ар бир жаныбардын жашоосундагы ар бир баскыч да Аллах кабатында ошол бойдон сакталуу. Мисалы 250 жыл мурда уюлда жашап өлгөн бир пингвиндин алгач дүйнөгө келген кези, балык кармоону жана аңчылыкты алгач үйрөнгөн кези, өлгөн кези сыяктуу жашоосунун бүт баскычтары Аллах кабатында турат. Түбөлүккө чейин тура берет. Жана булардын баары биз жашаган ушул учурда болуп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин триллиондогон жаныбар жашаганын ойлогонубузда муну түшүнүү оордой сезилиши мүмкүн. Бирок Аллахтын улуулугунун жана кудуретинин бир сыры да ушунда жашырылган. Аллах кааласа бул жандык эс тутумубузда бар болот, каалабаса жок болот. Аллах адамдын эс тутумунан сүрөттөлүшүн алып койсо жандык өлгөн болот, берсе тирилген болот. Бирок ал жаныбар Аллахтын эсинде түбөлүккө чейин эң жандуу бойдон турат. Себеби Аллах убакытка көз каранды эмес. Убакытсыздык ичинде өткөн учур, келечек же ушул учур деген нерселер жок. Баары бир көз ирмем. Аллах бүт нерсени билүүчү. Жер жүзү жаратылгандан бери жаратылган бардык жалбырактардын өмүр бою өткөргөн бүт абалдарын да билет. Мисалы миңдеген жыл мурда Вавилондогу бир дарактын жана ал тургай ал дарактагы бир жалбырактын маалыматы да Аллах кабатында сакталуу. Ал тургай ал жалбырактын жерге түшкөнгө чейинки бардык этаптары да өз-өзүнчө сакталуу. Бир гүл соологанда адамдар ал өлдү, жок болду деп ойлоп жатканда негизи ал Аллах кабатында ошол бойдон турат. Ал гүл урук кезинде да, ачаардан мурда да, жаңы ачканда да, соологанда жана өлдү деп кабыл алынганда да бардык бул этаптары Аллах кабатында турат. Жер бетинде тарых бою жаралган бардык гүлдөр негизи бир учурда гүл ачып, бир учурда соолушууда.
Kээ бир адамдар bir жалбырактын дарактан түшүшүн абдан маанилүү bir окуядай көрбөшү мүмкүн. Бирок жер бетиндеги тарых бою болгон бардык жалбырактардын, ал тургай бүт жандыктардын ар бир көзүлмөмүнүн ушундайча сакталганын ойлогондо Аллахтын чексиз улуулугу жана чексиз илими апачык көрүнөт. Бул чындык bir Куран аятында мындайча кабар берилет. Кургактыкта жана деңиздеги бүт нерсени ал билет. Анын кабары болбостон bir жалбырак да түшпөйт. Кара жер койнундагы bir даана дан болсун, бардык суулуу же кургак нерселер болсун, бардыгынын кабары анык китепте бар. Бул жерге чейин айтылгандардын баары аккан сууларга да тиешелүү. Дарыядан, булактан же шаркыратмадан аккан суунун ар бир тамчысынын ар бир көзүрмөмү Аллах кабатында сакталуу. Аккан суунун bir тамчысы да жоголбойт. Ар бир тамчы түбөлүк турат. Жандуулардагы сыяктуу алардын да ар бир көзүрмөмү, ар бир абалы Аллахтын эсинде турат. Аалам жаралгандан бери жер бетинде аккан, азыр агып жаткан жана келечекте ага турган бардык суулар негизи ушул учурда агып жатат. Башкача айтканда, баары ушул учурда bir көзүрмөмдө агып жатат. Аллах убакытка көз каранды эмес, жана аккан суулардын да Аллах кабатында мурда жана кийини жок. Ааламдагы бүт окуялар сыяктуу бул дагы жалгыз көзүрмөмдө болуп жатат. 300 жыл мурда Миссисипиде bir кезде аккан суу менен 500 жыл мурда Рейн дарыясында bir кезде аккан суу же 200 жылдан кийин Эфраттан башка bir кезде ага турган суу негизи bir учурда агып жатат. Эч биринде аккан суу жок болбойт. Түбөлүккө чейин Аллах кабатында ага берет. Бул маанилүү чындыкты түшүнгөн адам Раббибиздин чексиз улуулугу алдында таазим кылышы керек. Бул тасмада айтылгандар жакшы түшүнүү, тагдырды түшүнүү жагынан абдан маанилүү. Себеби тагдыр бул Аллахтын өткөн учур жана келечектеги бардык окуяларды жалгыз bir көзүрмөм ичинде жаратышы. Бул Аллах кабатында аалам жаратылгандан баштап кыяматка чейинки бардык окуялар жашалып бүткөн деген мааниге келет. Бүт адамдар сөзсүз түрдө билсе да билбесе да, кааласа да каалабаса да тагдырына моюн сунган. Адам өткөн учурун өзгөртө албаган сыяктуу келечегин да өзгөртө албайт. Себеби өткөн учуру сыяктуу келечеги да болуп бүткөн. Келечегиндеги бардык окуялар, качан каерде эмне тамак жеери, ким менен эмнени сүйлөшөөрү, канча акча табаары, кандай ооруларга чалдыгаары, аягында качан кантип каерде өлөөрү баары белгилүү жана буларды өзгөртө албайт. Себеби булар ансыз да Аллах кабатында Аллахтын чексиз илиминде бар бойдон турат. Болгону булар жөнүндө маалымат ал адамдын эс тутумунда эмес. Ошондуктан башына келген окуяларга кайгыргандар, ачуулангандар, келечеги жөнүндө кыйналгандар, ач көздүк кылгандар негизи өздөрүн жөн гана кыйнап жатышат. Себеби кандай болот деп ойлонуп корккон келечеги ансыз да болуп бүткөн. Жана эмне гана кылышпасын аларды өзгөртө алышпайт. Бирок бул жерде бир нерсеге көңүл буруу керек. Кээ бир адамдар кандай болсо да тагдыр дагы болот, демек мен эч нерсе жасашымдын кереги жок деп туура эмес тагдыр түшүнүгүн чыгарышат. Ар бир башыбызга келгендин тагдырыбызда белгилүү экени бир чындык. Биз али ал окуяны көрө электе эле ал окуя Аллах кабатында болгон. Бирок Аллах ар бир адамга окуяларды өзгөртүү, өз чечим жана тандоосуна жараша кыймыл-аракет кылуу мүмкүнчүлүгү бар сыяктуу бир сезим берет. Мисалы, адам суу ичкиси келгенде бул үчүн тагдырымда бар болсо ичем деп күтүп отурбайт. Ал үчүн туруп идишин алат жана суусун ичет. Чындап эле тагдырында белгиленген идиште белгиленген көлөмдө суу ичет. Бирок муну жасап жатканда өз эрким жана каалоом менен кылдым деген сезимде болот. Жана өмүр бою кылган ар бир ишинде ушул сезимди жашайт.
чоң кичине бүт окуялардын Аллахтын билиши менен ишке ашаары жана бир китепте сакталуу экени бир аятта мындайча кабар берилген. Сен ичинде болгон ар кандай абал, ал жөнүндө Курандан окуган бир нерсе жана силер жасаган ар кандай иш болсун, силер ал ишке абдан берилип жасап жатканыңарда биз силердин үстүңөрдө күбө болуп турабыз. Жерде жана асманда тырмактай болгон эч бир нерсе Раббиңден алыста жашыруун калбайт. Мындан кичинекейирээги да, чоңураагы да баары китепте жазылуу. Аллахка жана Аллах жараткан тагдырына моюн сунган бир адам менен бул чындыкты түшүнө албаган бир адам арасында абдан чоң айырма бар. Тагдырга ыйман кылган бир адам башына келген эч бир окуяга кайгырбайт, үмүтсүздүккө түшпөйт. Себеби Аллахка өзүн тапшырган, Аллах жараткан тагдырдын ал үчүн эң жакшысы экенин билген бир адамды кайгырта турган, коркута турган эч нерсе жок. Адамдын башына келген кыйынчылыктар да, жеткен ийгилик мүмкүнчүлүктөрү да Аллахтын буйругу менен. Булардын баары Раббибиздин адамдарды сыноо үчүн тагдырларында мурдатан белгилеп койгон окуялар. Мисалы, бир оорусу бар экенин билген, тагдырына моюн сунган бир адам мунун тагдырында экенин билгендиктен абдан тобокелдүү болот. Аллах муну тагдырымда жаратты, демек сөзсүз чоң бир жакшылык бар деп ойлойт. Бирок кандай болбосун тагдырымда болсо айыгам деп чара көрбөстөн күтүп отура бербейт. Тескерисинче колунан келген бүт чараларды көрөт. Докторго барып жакшы тамактанат, дарыларын ичет. Бирок барган доктору жазган дарылоонун, ичкен дарыларынын, алардын ага канчалык таасир береринин, айыгып-айыкпашынын, кыскача айтканда баарынын тагдырында экенин унутпайт. Булардын баарынын Аллахтын эсинде бул дүйнөгө келе электе эле даяр турганын билет. Тагдырды билбей жашаган адамдар болсо өмүр бою дайыма тынчсызданып, коркуу ичинде болушат. Чындыгында болсо ар бир адамдын жалгыз бир клетка болгон кезинен алгачкы тамга тааныган кезине, университет сынагында берген жоопторунан өмүр бою кайсы фирмада эмне иш кылаарына, кайсы кагаздарга канча жолу кол коеруна, каерде жана кантип өлөрүнө чейин ар бир көз илмеми Аллах кабатында белгилүү. Бир аятта улуу Раббибиз мындай дейт: Эч күмөнсүз биз бүт баарын тагдыр менен жараттык. Демек ар бир көз ирмеми Аллах кабатында болуп өткөн жана Аллахтын илиминде даяр турган бир жашоо үчүн тынчсызданып, коркуу жана кайгыруу туура эмес болот. Ушул себептен ыйман кылган бир адам бул чындыкты түшүнүп, ар бир көз ирмемин Аллахка жана ал жараткан тагдырга чын көңүлдөн моюн сунуп жашайт. Бул тасмадагы сырларды түшүнгөн соң бул дүйнө ишенген адам үчүн бир бейиш сыяктуу чөйрөгө айланат. Адамды кыйнаган, азап берген ар кандай тынчсыздануу, санаа жана коркуу жоголот. Адам Аллахтын бүт ааламдын жалгыз ээси экенин, анын бүт жандыктарды каалагандай жаратканын, башкарып турарын жана ага гана кайрылып таянуу керек экенин түшүнөт. Эч бир адам үчүн Аллахтан башка чыныгы бир дос жана жардамчы жок. Кайрылып жардам сурап жана жардам күтүү керек болгон жалгыз абсолюттук зат бул Аллах. Адам Аллахка моюн сунуп, ага баш ийүүчү болгондо гана барктуу болуп, түбөлүктүүлүк ичинде сонун өмүр сүрө алат. Аллахтын аны сый жакшылыктарга толгон түбөлүк бейиш жашоосуна жеткиришин үмүт кыла алат.
Пайгамбар мырзабыз да бир куттуу хадисинде ыймандууларга тагдырга моюн сунууну мындайча кеңеш кылган. Эй Абу Хурайра, Аллахтан башка эч нерседен үмүт кылба. Аллахка таян. Бир каалооң бар болсо, Аллах Таала азиреттеринен сура. Аллах Тааланын мыйзамы ушундай: бүт нерсени бир себеп менен жаратат. Бир иш үчүн себебине жабышуу жана анан Аллах Тааланын жаратышын күтүү керек. Тоокел, Аллахка таянуу деген мына ушул. Бул тасмада кээ бир абдан маанилүү чындыктарга күбө болдук. Бул чындыктарды чын пейилдүү жана абийирдүү бир адам оңой гана түшүнөт. Себеби Аллахтын аяттары апачык. Аллах адамды толук курчап турат жана ага чексиз жакын. Аллах ага кайрылган адамдарга дайыма туура жолду көрсөтүп, аларды кыйынчылыктан кийин кутулуу жолуна жеткирет. Ким Аллахтан коркуп сактанса, Аллах ага бир чыгуу жолун көрсөтөт жана ага күтпөгөн бир тараптан ырыскы берет. Ким Аллахка тоокел кылса, ал ага жетиштүү. Албетте Аллах өз буйругун аткарып ишке ашыруучу.